мына Ош областының ички иштер башкармалыгынын жетекчисине Абитов Жеңиш Эсенаевич келгенден баштап мыйзамсыз иштер өтө көп арбын боло баштады. Бул келген жетекчилерди Кудай ордуна көрүп, этегине намаз окушубуз керек экен. Булардын өз жеке кызыкчылыгы үчүн бизге буйрук бере баштады. Буга чейин милициянын мурунку кызматкери Чубак Сыргабек уулу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Жеңишбек Абитовдун дарегине карата бир нече дооматтарды айтып чыкканы маалым. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылып, Абитовду коррупциялык иштерге айыптап, кызматтан алынуусун талап кылган. Бир жыл мурун мыйзамсыз жумушунан кол жууганын айткан Жаран регион каналына маалымат берди. Мисалы үчүн мыйзамсыз жумуштар боюнча жанагы өзүнүн жеке кабинетине чакырып алып, менга айтып атат: сен өз калың менен рапорт жазып Шеке Каракулжа Чоңай райондарына кетесиң. Өзү мажбурлап атат, рапорт жазасың. Эгер жазбай турган болсоң, мен сени кетирем, жок кылам иштен деп атат. А эгер өзүң ордуңда калыш үчүн билесиң да канча беришиң деп атат. Ошол жерде мен айттым: сизге бере турган менин эч нерсем жок. Эмне кылам? Сен кылмыштын бетин ачып айтасың. Мен тейлеген аймагымда бети ачылбаган кылмыш жок. Кайсы кылмышты беришим керек? Ач, каяктан болсо эми тап. Жүрөт го. Мен мындай азыр ушул күнгө чейин ачык айтпай атат элем. Мен тейлеген аймагымда Санжар деген акчалуу бирөө бар. Ошол бул себеби Араван ровда начальник болуп иштеген. Ал жактарды жакшы тааныйт адамды, ким акчалуу, ким кандай адам. Ошол жерде мен тейлеген аймакта Санжар деген бала бар. Акчалуу. Ошону именно ошону айтып атат. Жүрөт гана Санжарлар нар жак бер жакта. Ошолорду карап эме кылып турласаң болбойбу дейт. Жеңишбек Абитов өзүнө коюлган айыптарга эч кандай комментарий берген жок. Учурда бул иш боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө башкы башкармалыгы жана Ош облустук прокуратурасы тарабынан иликтөө башталган. Ошол кызматкердин ар бир айтканы боюнча далилдерди аныктоо боюнча же болбосо ошол айткан нерсе далилденбеген болсо, ал ошол өзү жооп берет ал боюнчачы. Эгер ошо далилденбеген болсо, биз топтолгон материалды сотко кайрылганга мажбур болобуз текшерүүнүн жыйынтыгы. Чубак Сыргабек уулу кайрадан укук коргоо органдарынын катарына кайтуу үчүн сотко кайрылган. Ош шаардык жана Ош облустук соту анын доо арызын канааттандырып, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын буйругун мыйзамсыз деп табып, анын мурдагы ээлеген кызмат ордуна кайра орноштурууну жана бош жүргөн күндөрү үчүн эмгек акы өндүрүү чечими кабыл алынган. Ал Ош шаардык сотунун чечимине карата ички иштер бөлүмү наразы болуп бизге Ош областык сотуна апелляциялык даттануу келтирген. Апелляциялык даттанууну 24-июнда Ош областык сотунун соттук коллегиясы карап, Ош шаардык сотунун чечими күчүндө калтырган. Чубак Сыргабек уулу 2021-жылдын 20-августунда кызматтан бошотулган. Буга анын иштеги кемчиликтери боюнча жана кызматтык тартиптерди одоно бузгандыгын себеп келтиришет. Ал кызматкерди ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунушу келгенде аны четке кагып, бардыгы баягы кызматтык тартип тепкич менен болуш керек. Буга чейин ал сөгүш алган экен, катуу сөгүш алган экен. Ошондон дароо эле ээлеген кызматынан бошотпой, баягы кызматына толук эмес ылайыктуу деген сөгүш жарыялап, ошо менен чектелген да. Ошол эле учурда былтыркы жылы 11-июлда анын жубайы арыз менен карастыруудан иштер бөлүмүнө кайрылгандыктан Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан ошо милиция кызматкери ошондой денеге залал келтирүү боюнча жорук жасагандыгы үчүн кызматтык иликтөө жүргүзүп, кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен жана мурдагы кызматтык тартиптерди одоно түрдө бузуп келгендигин эске алуу менен былтыркы жылы 20-августта аны ички иштер органы катарынан бошотуу жөнүндө корутундусу чыгып, Ош облустук иштер башкармалыгынын начальнигине ошо ички иштер органынан бошотуу жөнүндө сунушун жөнөткөн. Ал сунушту колдоп, ички иштер башкармалыгынын начальниги аны өз буйругу менен ички иштер органынын катарынан бошотулган да. Анткени менен Сыргабек уулу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына макул эмес. Мунун баарын жумуштан кетирүүнүн амалы деп эсептейт. Мен больничныйда болгом. Мен больницада дарыланып жаткам. Ошол убакта буйрук чыгып атат. Элдин баары мындай бардык адам түшүнөт. Больничныйда жүргөндө андай буйрук чыгарган мүмкүн эмес. Андан сырткары ички иликтөөнү 3 кызматкерлер тарабынан жүргүзүлөт деп турат. Биздин укук коргоо органдарынын тартиптик уставынын 65-беренесинде так көрсөтүлүп турат. Ички иликтөөнү бир службанын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт деп турат. Мына жерде мен сиздерге кагазда көрсөтүп берип атам. Ички иликтөөнү 3 кызматкер тарабынан жүргүзүлүп турат. Же укук коргоо органдарынын тартиптик уставындагы ушу беренелерге баш ийбей атат. Аларга дагы карабай атат. Же болбосо УПКнын 17-беренесинде күнөөлүү презумпциясы бар. Ал жерде айтып жатат. Сот тарабынан күнөөлүү деп табылып,
күчүнө кирген чечими жок болсо күнөөлүү деп эсептелбейт деп атат. Бул жерде ички үйлүктүү кызматкерлери мени күнөөлүү деп таап атат. Буларга ким укук берди мени күнөөлүү деп тапканга? Күнөөлүү деп бир гана соттоп атат. Белгилей кетсек, облустук ички иштер башкармалыгы Чубак Сыргабек уулунун жазган арызынын негизинде жогорку сотко кассациялык арыз менен 1 сентябрда кайрылышкан. Регион телеканалы иштин жүрүшү менен кабардар кылып турмакчы. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.